Бүгін 16 майда Қырғыз Республикасының министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары, УКМК төрағасы, Қырғыз футбол берімдігінің президенті Камчыбек Ташиев Ош облысының Қарасу шаарындағы Манас стадионының азыр кабалын көріп шықты. Ескілігі жетеп талқаланып қалған бұл стадионды толығы менен ел аралық талаптарға жооп берген стадион қылып қайра жаңылау тапшырмасын қойып, иштин жүрүшүн жана каржылык маселелерин жергиликтүү бийлик менен бирге өз көзөмөлүнө алып чечээрин белгиледи. Өлкөдөгү стадиондорду жаңылоо жана куруу иштери мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде аткарылып жатканын айтты. Жергиликтүү активдер менен мекеме ишканалардын жетекчилерине сүйлөп жатып, жемкорлукка жол бербөө, өз милдеттерин так аткаруу зарылдыгын эскертип өттү. Стадионду куруу иштери жакынкы мезгилде башталат. Ошондой эле Өзбекстандагы Кыргызстандан Барак эсклавынан көчүрүлгөн жарандар үчүн курулуп жаткан жаңы Барак айылынын куруу иштерин учурдагы абалы менен таанышты. Курулуш иштеринин пландарын көрүп чыгып, тийиштүү тапшырмалар коюлду. Барак эсклавында элдер көчүрүлүп чыкпады, мына жерде бизге өткөн 208 гектар жер. Ал жерде мынакей архитекторлор менен, кесипкөй адамдар менен, жергиликтүү эл менен кеңешип, биздин жаңы Барак айылы жайгашкан жер. Бүгүнкү күндө ошо бөлүнгөн каражаттын эсебинен 101 үй салынып атат. Ошондо инфраструктура салынып аткан жер канча гектар болду? Бул жер 38 гектар жер. 38 гектар. Ошондо 108-38 бул жака кетсе 170 калыптыр да. Бул 170-ин элдин үлүшү болгон. 75 гектар жер үлүш катарында берилди. Андан тышкары 90 гектар тегерегинде ФПС өкмөттүн жери болгон. Бүгүн ушул дыйкандар ушул жерлерди иштетип калат. Анан Өзбекстан Республикасынан дагы эгилген айдоо аянты да өтүп калды. Бул жерде ошо бүгүнкү күндө айыл башчы эл менен кеңешип 80 гектар тегерегинде бүгүн эгилип турган эгини бар. Не эгини бар? Бул жерде социалдыкта бир проект запускать этип атабыз. Бул дайым буюрса, бул жерде ошол эки эл достугу аркылуу дайым смотрите, достук үйүн салабыз дайым буюрса. Бул 4 кабаттуу үйдөн 4өө турат. Бул жерде ошол интернационалдуу үй-бүлөлөрдүн баарын ушул жака жайгаштырып, жакшы бир проект баштайлык деп туруп атабыз. Бир үй канчага кап койдуйт? Бүгүндө 1 квадрат метрин биз санап атабыз, $400 ашпайт. Ошол менен бизге абдан бир бюджет жакшынака үйлөр салына турган. Үйдүн чыгыштары мына мындай болот. Ушундай болот. Абдан жакшы, кышында жылуу үйлөр болот, жайында салкын үйлөр болот. Кудай буйрса. 3800 месталык. Бул жерде ошол 3800 месталыктан тышкары жердин аянты 3 гектар 20 соток экен. Бардык документтери бүгүнкү күндө Карасу шаарынын мэриясында турат, баласында турат. Чекелери, стадион чекелеринде алып кеткен жерлер барбы жокпу? Стадиондун чекесинде бул жагы парк, бул жагы үйлөр экен. Жок, стадион территориясында кыркып алып жок. Жок, андай жок. Так, кандай планыңыз бар стадион оңдош боюнча? Бул эми биз баягы негизи декабрь айында биз чын менен баштап алганбыз. Анан сиздин тапшырмаңыздын негизинде токтотулуп бүт баары иш жүргүзүлүп турат. Сметасын баары түзүп даярдап койгонбуз. Анан ушул бүгүнкү күндө ушул Карасу Кыргызстанда эң чоң район болгондуктан бирок стадион бүгүн ойлой турган акыбал. Канча акчаңыз бар? Бизде азыр бөлүнгөн акча негизи мэрияда быйылкы жылы мэриянын бюджетин 1 миллиардка чыгарабыз деп атабыз. Бирок азыр бүгүнкү бул стадионго бөлүнгөн акчабыз жок. Канча стадион канча турат экен? 54 миллион деп азыр. 54 миллион. Азыр эч нерсе райондон дагы шаардын бир сом бөлүнгөн. Бир сом бөлүнөт. Сметасын карап эсептешип даярдап. Эмне кыласың? Карасу деген чоң рыногуңар бар. Карасу деген эл көп бул жерде. Бул стадион сону кылып жасашыбыз керек. Короче, одним словом, биз быйыл муну бир күзгө барып бүтүрүшүбүз керек. Күзгө барып бүтүрүп, ушул сону кылып, элдерди топтоп, майрамды кылып, концертти кылып, сону кылып ачып берип, элгечи сону бир концерт кылып беришибиз керек. Дальше уже өзүңөр пайдалана бересиңер, туура? Кантип пайдаланышты, эмне кылышты, бунун стандарты кандай болуш керек, баардыгы мына футболдук союздан келип балдар чечиш керек. Бул сиденлерди алмаштырыш керек, коюш керек, буларды карагыла, аварийныйсын карагыла, үстүн жабыш керек. Карама ачык. Үстүн жабыш керек, жаллап атаган. Жумуш көп да бул жерде. Саламатсыздарбы, урматтуу Карасу районунун тургундары, активдери, мына сиздерге дагы бүгүн келип, ушу сиздер менен кошо мамлекетибиздин президентибиздин атайын кайрым укуктуу өкүлү, райондун акими, жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери менен кошо сиздер менен бир жолугуш өткүзүп кетүүнү чечтик. Себеби негизги маселе бул жерде ушул стадион маселеси. Билесиздер, урматтуу президентибиздин указы чыккан 2024-2034 жылдардагы республикада футболду колдоо боюнча президент указы чыккан.
ошол указдын негизинде жерлердеги баардык негизги стадиондорду калыбына келтирип же болбосо жаңаларын куруу боюнча. Билесиздер, азыр ошол президентибиздин берген тапшырмасы негизинде мамлекетибиздин борборунда Орта Азиядагы эң чоң стадион курулуп атат, 45 миңдик. Жаңы проект менен курулуп атат. Бул ал жерде ушу англиялыктар менен түрк туугандардын архитекторлор иштеп азыр иш кызуу жүрүп атат. Мен бир аптада бир жолу барып көрүп турдум ошол жерде. Буюрса 2 жылда бүтөбүз деген чоң үмүтүбүз бар. Бирок ошол эле центральный жаңы курулуп аткан стадионду карап отура бербестен, жерлердеги стадиондорду калыбына келтирүү боюнча. Өзүңүздөр кече көрдүңүздөр, биз Жалал Абад шаарынын стадионун калыбына келтирдик. Ал жерде Жалал Абад шаарынын стадиону азыр эл аралык талаптарга жооп бере турган стадион болуп калды. Жарыктандыруусу системасынын өзү эле $400 миң кылат. Футболдук полеси өзү эле ал дагы $400 миң кылынды. Ошол экөөнү эле 71 миллион сом акча кетти. Чоң акча кетирбесең жакшы поле кура албайсың. Бул гибриддик деген полени биз курдук. Ал жерде мамлекетибизде ал биринчи жолу ушундай поле курулду. Аны мен былтыр Барселонага барганда, Барселона Камп Ноу деген стадионду билесиздер. Ошол жерде көрүп келдим. Аны специалисттерди алып келип Жалал Абадка курдук ошону. Мына эми сиздерге келип отурабыз. Андан сырткары көптөгөн башка стадиондорду куруп атабыз азыр. Мына Ошко азыр жарыктандырууну беребиз, полесин жасайбыз. Кочкор Атадан куруп атабыз, толук койду башкадан. Анан өзгөндү стадионусу башталды. Аны дагы толук койдон сонун кылып куруп атабыз. Билесиздер стадиону кандай болчу. Карабалтта, Токмок, Бишкектин өзүнө трудовой резерв деген ташталып калган бир стадион барды. Аны восстановить этип атабыз. Села Арашан, Чүй облусунда, Арашанда чоң жок жерден, пустой эле жерге чоң стадион куруп атабыз. Анда президент өзү барып көрүп кетти. Токмоктукун восстановить этип атабыз. Караколдукун толук бойдон Каракол шаарынын стадионун восстановить этип атабыз. То есть президенттин чыгарган указын биз аткарып атабыз. Аткарабыз дагы. Биздин милдетибиз ошол. Ошондуктан мен ушул кызматта отурам. Ошондуктан мына президент бизге ишенимди көрсөтүп, футболдук союздун башчысы болосун дагы ушул жерден бир майнап чыгарып, бир результатын чыгарасын деп мен ушул жерге койдум. Биз результатын чыгарабыз. Милдетибиз ошол. Анан кийин жөн эле убакыт өткүзүп отуруш биз үчүн андай болбойт. Күнү-түнү иштейбиз. Бүгүн сиздердин мына стадионго келип отурабыз, Карасуунун стадионун толук бойдон өзүнүн калыбына келтиребиз. Эл аралык стандарттарга жооп бере турган чоң стадион кылабыз. Мына жаныбызда өзбек бир туугандарыбыз турат. Өзбекстандын футболисттери менен келип ойной турган болот. Карасуу району бул республикадагы эң чоң район. Карасуу районунун республикалык деңгээлдеги республикага биринчи высший лигада выступать ете турган команда даярдаш керек. Мына биз ушул жерде даярдап берейли стадионду. Анан кийин жакшынакай тренерлерди таап, оюнчуларды таап, келип ошолорду караш керек, басына жетиш керек. Балдарыбыз биринин артынан бири өсө берет. Мынтип отурсак карасаңыз, бул стадион ушул стадионун карап отурсак отура беребиз. Муну басына жетишибиз керек, футболчуларды чыгарышыбыз керек, спортсмендерди чыгарышыбыз керек. Ак көңүл, мамлекетке кызмат кылган, мамлекетке берилген балдарыбыз тарбиялашыбыз керек. Мамлекетти уурдап танылган эмес, мамлекетти жеген эмес, мамлекетти кыртып жеп, коррупцияны разводить эткен эмес, мамлекетти көтөрө турган балдар тарбиялашыбыз керек. Мына ошондо кыргыз болуп калабыз. Билесиңер да кыргыз деген ким эле? Кыргыз дегенде бардыгынын мындай бир урматтап сыйлап турчу. Акыркы маалда эмне болуп кетти? Акыркы маалда бардыгыбыз чоңунан кичинесине чейин коррупцияга берилип кетти. Кайсыл жерге барба, кайсыл мекемеге барба, кайсы ишканага барба, укмор көргөндөр бардыгыбыз ушуга аралашып кетти. Эми президентибиз тапшырманы койду. Кимде ким мамлекеттик органдарда иштеп туруп коррупцияга аралашкан болсо, эч ким аябайт. Эч кимди эч нерсе сактап кала албайт. Акчасы дагы, таанышы дагы, агасы, иниси, тагасы, жээни эч ким сактап кала албайт. Так. Самый главный, эң башкысы, урматтуу президентибиз эч кимди мындай крышевать этпейт. Жок, буга тийбе деген маселе жок. Анын кол алдындагы биз ошол аткара турган адамдар, биз дагы ошого жараша иштешибиз керек. Негизинде бул жерде мына жетекчилер отурасыздар, урматтуу жетекчилер. Силерге дагы кайтып айтып кетейин. Бул оюмду ушул сиздер дагы угуп калсаңыздар жакшы болот. Себеби
сіздердің әрбіріңіздер қол алдыңыздарда мемлекет ишени берген ишканалар бар. Бириң начальник РОВД-сына, бириң министерство образованияныкы, бириң врач, дагы бириң башка маселе, бириң администрацияда. То есть мемлекет ишени берген мемлекеттик ишкана мекемелер бар. Туурабы? Кол алдыңарда иштеген атууларыбыз бар. Демек, силер ошолорго жоопкер болушуңар керек. Кайсыл мекеме ишкананын жетекчиси болсо, башынан аягына чейин баарына жооп бериш керек. Мен билбей калыпмын. Мени бул подчиненный мага айтпай взятка ала бериптир. Же болбосо коррупциялык схема түзүп алыптыр деген болбойт. Жетекчисин кошуп туруп наказ этебиз. Ошондуктан ар бир өзүңүздөрдүн колуңуздарда иштеген адамдар менен сүйлөшкүлө, иштегиле. Ар бирин сурап чыккыла. Кандай иштеп атат, эмне иш кылып атат, иштердин кандай результаттары болуп атат, пайдасы, зыяны баарын карап чыксаңар, ошонун баары чыгат. Мындан ары жанагыдай тааныш тамыр менен, билиш менен же болбосо бериш алыш менен иш бүтүрмөй болбойт. Ошол билинип калса, аларды дагы жоопко тартабыз деген себеби муну менен мен силерди коркутайын деген оюм жок. Бул деген мыйзамдын аткарылышы. Мыйзам негизинде мыйзамды бузган адамдар болсо, эч нерсесине карабай биз мыйзамдын аткарылышын талап кылабыз. Жана буюрса мыйзамды аткартабыз. Башка мамлекетте тартип болбойт. Мамлекетте ушундай болгондо гана тартип болот. Өсөбүз, өнөбүз, кийинки өсүп келе жаткан балдарыбыздын келечегин аныктайбыз. Вот и все. Биз деле кетебиз бул жумуштан. Өтө жакшы түшүнөм. Убакыт келет. 1 жыл болобу, 2 жыл болобу, 5 жыл болобу, 10 жыл болобу биз да кетебиз бул жумуштан. Бирок ар кимибиз иштеп турган маалда, иштеген жерибизде тартипти орнотуп, мамлекеттик мыйзамдарды орнотуп, мамлекеттик мыйзамдар иштей турган кылып коюп кетишибиз керек. Мына бирибиз иштеп кеткенден кийин мен тууганым сактап калат, ага меним же чоңдо иштеген адам сактап калат дебегиле. Иштеп кеткенден кийин силерди мыйзам коргой турган болуш керек. Иштеп кеткенден кийин силерди жөнүнөн жөн эч ким жумушка то есть жоопкерчиликке тарта албай турган болуш керек. Себеби иштеген маалда мыйзам чегинде иштеш. Мен азыр эмне үчүн коркпостон бардыгына жоопко тартып мыйзам бузгандарды. Ал эми жакшы дегендерди мындай сыйлап сыпаттап атабыз. Себеби мен ишенем. Эч кандай мыйзамды бузган жокмун. Мыйзамды бузган коррупционерлерди, жегичтерди, ичкичтердин баардыгын төлөтүрүп атабыз. Бүгүнкү күндө дагы кайталап айтып коеюн. Өткөн уккандарыңыздар бар, дагы айтып коеюн. Бүгүнкү күндө мамлекеттин казынасына улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан 120 миллиард сомдун тегерегинде акча кайтарылды. Бул не деген акчалар? 120 миллиард сом. Это миллиард 200, миллиард 300 тысяч долларов. Мына. Так. Биздин эле ушул жерде мына өзүбүздүн колубузда өскөн, өзүбүз менен бирге жүргөн кара сулуктар боюнча айтып коеюн. Силерге ошол интереснээраак болуш керек. Тигил Каракол, Жалал-Абадтык же Баткендикти айтканда кара сулукта силерге интереснээраак болуш керек. Кара сулук эле мына Райым Матраимовдордун кланы боюнча. Райым Матраимовдорду биринчи биз кармаган маалда алар 2 миллиард 200 миллион акча төгүп чыгышкан. Бирок ошондо биз шарт койгонбуз. Мындан ары эч кандай криминалдык аракеттер жасабагыла. Бандиттерге кошулбагыла. Мамлекет талап тонобогула. Таможняга жарым шакта жакындабайсың деп туруп мына мен өзүм личный шарт койгом. Макул деп кетишкен. Аны эмне болду? Жарым жыл карадык, 1 жыл карадык. Кайрадан баштап алышты. Кайрадан таможняга отуруп алышты. Кайрадан таможняда кадрлар менен дагы урдай башташты. Мурдагыдан да көп урдайт. Бандиттер менен дос болуп кетишти. Бүт мына бул көлдөгү жанагы Көлбаев менен вор законе кошулуп алышып туруп бүт предпринимательдерди коркутуп, үркүтүп ишкерлерди. Так, алардан акчасын алып, ушуну коркута башташты. Анан биз чара көргөнгө мажбур болдук да чараны көрдүк. Ошондо дагы шарттарды коюп, адамгерчилик кылып, ай, качпагыла, үркпөгүлө, мына, пожалуйста, ушундай акчаны төлөйсүн, жакындабайсың деп шарт койгонбуз. Жок ага да көнбөдү. Акыры анан качып кеткен жерден бир туугандар менен кошо Бакудан кармап келди. Билесиздер анын баарын, 4-төн тең. 4 бир тууган менен кошо. Агасы мына иштен кетти.
Матраев менен байланыштуу таможняда иштеген, чогуу жүргөн, чогуу бизнес кылгандардын бардыгын парламентте тазаладык. Мамлекеттик органдардан бардыгын тазалап атабыз, бирок дагы деле бар. Бул жерде аким катуу иштеш керек, губернатор катуу иштеш керек. Силер бизге предложение беришиңер керек. Муну бул адам связанный деп. Эч ким сактап кала албайт. Мына азыр бүгүнкү күндө Райым Матраевдин мойнуна 200 миллион доллар илинген. 200 миллион доллар. Бул деген канча миллиард сом? 20 миллиард сомго чейин жакыныраак, 19 миллиард ушундай. Мына 200 миллион доллар. А мына ол силердин стадионуңарга болгону миллион доллар кетет. Кетсин. 2 миллион доллар кетсин. Мына көрдүңөрбү масштабы какие? Biz ушул коррупцияны разводить этип, коррупцияны чогултуп, коррупцияга берип, бир топторду колдогонубуз үчүн мына стадиондор ушундай акыбалда. Жолдорубуз моундай акыбалда, мектептерибиз тигиндей акыбалда. Так? Күчүбүз моундай күчсүзбүз. Ошон үчүн болуп атат мунун бардыгы. Эгерде ошолор уурдабай, туурдабай, бардыгы мамлекетке иштеп турганда, стадионубуз давнымдан мындай болбой, жаркырап, жайнап, толуп, тимени укмуш сону болуп турмак. Ушуну туура түшүнүшүңүз керек, урматтуу жетекчилер. Ошондуктан мындан ары сиздерден суранарым, өзүңүздөрдүн жумушуңуздарды оңдоңуздар, өзүңүздөр аракет кылыңыздар, акыл менен, эс менен, жүрөк менен иштейли. Жүрөгүбүз, ички туюмубузду, жүрөктү, мындай ички жүрөк тазаламайынча эч кандай нерсе болбойт. Мен айтып коюп кетип кала берем, бул кетти, давай дальше продолжаем дегендер бар. Начальник управления, начальник главного управления ГКМ по городу Ошбойской области, полковник Рысалиев. Вот, уктуңуз, Так точно. ар бир жетекчинин кызматын карап чыгыңыз. Ар бир жетекчинин кыймыл аракетин карап чыгыңыздар. Мамлекеттен бөлүнгөн акчалардын, мамлекеттен берилген финансынын жана мамлекеттин булар колдонуп аткан имуществонун бардыгы эффективный элдин карапайым эл журттун кызматы үчүн колдонуш керек. Уктуңузбу? Кимдир бир кайсыдыр бир деңгээлде мыйзамдан четтесе сразу жоопко тартыш керек. Эч ким сактап кала албайт. Дагы бир жолу айтам. Уктуңузбу? Активдештирүү керек жумушун. Активдеш. Айрыкча мына Кара Суу району боюнча биз активдешибиз керек. Кара Суу району өзүндө эле 300 канча эл бар? 468. 468 экен, көрдүңөрбү? 500 миң, жарым миллион эл бир райондо бар. Ошондуктан ушул 500 миң элге биз шарт түзүп беришибиз керек. Алар коррупциясыз жашаш керек. Алардын жолдору жакшы болуш керек, мектептери жакшы болуш керек, пособиялар, алган айлыктары жакшы болуш керек, моундай стадиондор иштеп туруш керек. Анын үчүн мына сиздерге окшош жетекчилер иштеш керек. Мен силерге мындай ар бириңиздерди билбесем дагы ишенемин, ушул ишти силер акыл менен алып кетесиздер. Ал эми стадион боюнча дагы бир жолу айтып кетейин, стадионду мына Кудай буйруса, футболдук стадионду биз күзгө даярдап бүтөбүз. Күзгө чейин сонун кылып бул жерге жанагы жарыктандыруучуларды коюп освещениесин, полилерин оңдоп, трибуналарды восстановить этип, үстүлөрүн жаап, жаңы стендерди алып келип коюп, сонун кылып туруп, бүт сонун кылып бул жерди оңдоп бүтөбүз. Макулбу? Силер да колуңардан келсе жардам бергиле. Аким, макулбу? Өзүңүз уюштурушуңуз керек. Булар бир аптада, бир айда 2 жолу келиши мүмкүн. А сиз күндү ишендесиз. Уюштурушуңуз. Уюштур десе анан кийин элди кыйнап, журтту кыйнап, жетекчилерди кыйнап акча топтогонду токтоткула. Акча топтобогула. Макулбу? Ошол акча топтоонун негизинде коррупцияны разводить этпегиле. Бюджеттен тапкыла акчаны. Бюджетибиз достаточно жетишет. Мамлекетибизде акча бар, мүмкүнчүлүк бар, ошону мына элге жумшайлы. Биз тараптан, футболдук союз тараптан биз бул жерде жакшы акча жумшайбыз. Бул бир. Мен эми азыр эсептебегенден кийин айта албаймын. Экинчиден, мамлекетибиздин башчысы, урматтуу президентибиздин ушундай стадиондорду восстановить этесиңер деп туруп, биздиге 500 миллион сом акча бөлүп берген. Президентибиз акчаны бөлүп берип койду. Мына восстановить эткиле. А биз болсо стадион оңдойбуз, акча чогултуп жүрөбүз. Андай болбош керек. Макулбу? Мен себеби ушул сөздү угуп калдым бир жерденчи. Угуп калдым, ошон үчүн сизге мына жетекчилериңиз жанында айтып атайын. Айтып коеюн. Андай болбосун. Но бюджеттен караңыздар. Губернатор карасын бюджеттен. Мына азыр эле айттым, мен 10 миллион акча бөлүп берейин деди. Сиз караңыз, макулбу? Бирок жанагы акча токтолгон. Калган акчаны биз беребиз.
Ошол жерде сону кылбастан айтабыз. Макулбу? Анан кийин эгерде сиздердин суроо талаптарыңыздар болсо, кайсыл бир деңгээлде маселелер чечилбей жатса, же башка болуп атса, ишканаларда кайсыл бир маселе чечилбей жатса, сиздер коррупциялык иштер, схемаларды көрүп атсаңар, билип атсаңар, кайрылгыла. Мына управление кайрылгыла. Булардын жумушу ошол. Государственный комитет национальной безопасности должен контролировать полностью все. И административно, и финансово, и экономическое. Полностью бар организационно контролировать турыш керек. Айтыңыздар, жардам берейиниздар. Макулбу? Бири-бирибиз менен ушундай бийлик менен эл шаркак иштегенде гана жакшы жыйынтыктар келет. Ошого сиздер өзүңүздөр аракет кылышыңыздар керек, жер-жерде. Өзүңөр аракет кылбастан, мага тийбесе болду, маяк мойдон с краю деген, маяк хата с краю деп коюп отура берсеңер, анда болбойт. Бир күн силерге дагы учуп келип калат. Мен азыр Баткенде чоң жыйналыш өткүзүп келдим, чоң активдердин катышында. Ошол жерде биздин эле кызматкерлердин арасынан 8 кызматкерди азыр жоопко тартып келди. Ушул коррупцияга берилип кетишкен. Постордолор акча жыйнайт, предпринимательдер акча жыйнайт, коркутат, үркүтөт. Силер коркпогула ККМдин сотрудниктерине. Эгер коркутуп келсе, акча жыйнап келсе, мага чыккыла. Мен буларга мына мен эмес, мыйзамдын чегинде буларга биз укукту берип атабызбы? Жоопкерчилигин да сурайбыз булар. Жоопкерчилигин да сурайбыз. Булар бесконечно кандай бир укугу кең анан каалаганын кыла бербейт. Жок, андай болбойт. Буларга дагы мыйзам. Мыйзамды бузса булар дагы жок. Макулбу? Ошон үчүн унчукпай отурбай жардамыңызды бериңиздер, урматтуу жетекчилер. Келгениңизге рахмат айтам. Капыстан бир катуураак сөз айтып койсом, капа болбоңуздар. Себеби менин жумушум ушундай. Мен айтышым керек. Унчукпай келип саламатсыз өбүшүп ташып кетип кала берсем, анда жумуш болбойт. Азыр мына бүгүн дагы 3 чоң ушундай жумушум бар. Азыр Ошко барамын. Ошто чоң ушундай жыйналыш өткөзөм. Анан кийин Өзгөнгө барамын. Анан кийин Жалал Абадка барамын. Ушул жумуштарды баарын аткарышым. То есть бизге президентибиздин артынан коюлган тапшырма. Кээ бирлер ойлойт, ушул ойдо эле жүрсө керек бар. Вертолетке чыгып алып, же болбосо машина менен баягы кортежге чыгып алып деп. Нет, андай эмес. Билбейм силер кандай, мен али кечеден бери тамак жейм. Начар айтып. Себеби убакыт жок. Убакыт жок, таң амал учуп кеттик Баткенге. Баткенге барып өткүзүп коюп, бияка учуп келдик, эл күтүп калбасын. Азыр эми бул жерден тынбай Ошко барабыз, Оштон өткүзүп коюп эле аэропортко учуп кетебиз. Кечинде кайра Кудай кааласа үйгө жетип барабыз. Ошол рахмат, анда саламат болуңуздар, тынч болуңуздар, ишиңизге ийгилик каалайм.